Ошто ээси 21 жылдан бери мыйзамдуу жашап жаткан үй талашка түштү. Ош шаарындагы Учар айылындагы 6 сотук жер тилкеси талашка түшүп, ага жогорку сот өз чечимин чыгарган. Үйдүн документин эки тарапка тең берген тийиштүү мамлекеттик ишканалар талашка түшкөн үйдү мурунку ээсине бошотуп берүүнү талап кылып, бүгүн сот аткаруучулар 20 жылдан ашык жашаган үй бүлөгө келди. Анда жашоочу каршылыгын көрсөтүп, коңшулары сот аткаруучуларды короодон кууп чыкты. Ал эми бул боюнча кенен маалыматтарды берүүдөн баш тарткан жактоочу жергиликтүүлөрдүн сынына кабылды. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бул Ош шаарындагы Учар айылындагы конуштардын бири. Ал жерде бул 6 сотук жерде ээлеп турган үй эки тараптуу талашка түштү. Бул конуш 1991 жылдан баштап жаңы конуш катары элге бөлүштүрүлүп, үй салуу үчүн берилген. Жердин алгачкы ээси Кудайберди Дүйшеев 1991 жылы жерди алып, 3 жылдын ичинде жеке турак жай салбаган деген жүйө менен экинчи бир адамга сатылып кеткен. Ал да 3 жыл аралыгында үй салбаган соң жерди 1997 жылы Базарбек Саидов сатып алып, документтештирип, үй салып, кадимки жашоосун уланткан. 97 жылдан бери ошо өзүмө мыйзамдаштырып, андай кызыл китеби, тек паспорту, жердин налогтору, мусордун налогу, светтикинен бери бардыгы бар. Мен бу жерде эч кимге карызым дагы жок, башка дагы эч нерсем жок. Бардыгы мыйзамдуу. Базарбек Саидовдун үй бүлөсүн бүгүн үйдөн чыгаруу үчүн сот аткаруучулар келишти. 21 жылдан бери жашап жаткандыгын айткан жергиликтүү тургун менен жердин биринчи ээси Кудайберди Дүйшеев 2012 жылдан баштап соттошо баштаган. Эки тараптын маселесин шаардык облустук жогорку сот карап, 2 жыл мурун Кудайберди Дүйшеевдин пайдасына чечим чыгарган. Соттук териштирүү иштерге катышпай калган учурдагы үй ээси сотторго нааразы пикирин билдирди. Сотко акыркысында чакырган эмес, биз билген эмес. Кече анан кийин соттон кагаз келди деп, адвокат немеден алып берди бизге ошол кагазды. Ошентип жей беришеби соттор, жөндөн жөн биз неге беришибиз керек оларга? Коркутушат. Мен андай кыламын, мен мындай кылам, сүрүремин деп биз 21 жылдан бери мынантип жүрүп, шу балдарым 1 жашар, 3 жашар эле. Балдарым уши ыйлап жүрүп, апа биз дагы өзүбүздүн үй болот. Өзүбүзгө үй салып атабыз деп шынтип жүрүп, шынтип жүрүп, күбөлак кылып, жер тырмалап жүрүп салганбыз ушул үйүбүздү. Бизге эч ким жардам берген эмес, өз мээнетибиз менен салганбыз. Соттун чечими чыккан соң аны аткаруу үчүн бүгүн тийиштүү кызматтардын бардык өкүлдөрү келишти. Аларды үйүн тартырып жаткан жергиликтүү жашоочулардын коңшулары эшиктен үйгө киргизбей жаткандыгына карабай короого киришти. Мен кошунумун, мен апа, не кыласың? Не кылат? Протокол түзбөй эле мен сага айтып атам. Эмне коркутасыңар? Протокол түзбөйүндө коркутасыңар. 8 жылдан бери чындык жок. Эми мына 8 жыл өткөндөн кийин келип алып булар чегин алды. Аз эми келип алып адвокаттар, сенин фамилияң ким? Сени каматам, ондой кылам дейт. Бизди неге коркутат буларды? Мы тоже хотим спокойно жить. Биздин тынчыбыз бузулду. Неге мындай кылышат? Чындык болуш керек да? Неге чындык болбойт? Эки тараптуу келишпестик учурунда коңшулар Базарбек Саидовдун үй бүлөсүнө тартып, баарын короодон эшикке кууп чыкты. Ал эми бул иштен толугу менен кабардар болуп, баштан аягына чейин соттук териштирүү жумуштарына катышкан бул айым жактоочумун дейт. Бирок биздин чыгармачылык топ андан окуянын чоо жайын сураганда маалымат берүүдөн баш тартып, жергиликтүүлөрдүн терс сын пикирине кабылды. Мыйзамды өлкөдө жашайбыз. Айтып коюңуз, эмне болду? Айтып коюңуз. Мыйзамды өлкөдө жашайбыз. Соттун чечимин аткарылышы боюнча маалыматты берип коюңуз деп мен сизге журналист катары сурап атам. Сиз журналист болсоңуз, мен укугум бар, жооп бергени, жооп бербегени да укугум бар. Ооба, жооп берем. Сиз соттун чечимин өзүңүздүн жоопкерлерден билип алсаңыз болот. Сиз жооп бербейсизби ошондо? Мен бул 20 жылдан кийин сен эмне болгон адвокат болуп бу жерге келдиң? Ол өзү келбесе. Өзү келди мен жерге. Кара таш түшүп. Мен өзүм турган мына кол менен күбөлөгөм. Эшектин тегеги жеп ошо айтып аткан сотуң. Мына, Билдиңби? Жеп, алдык, акчаны бардым деп каржы малын келип аласыңар бу жерге. Арадан көп өтпөй жерди талашып жаткан Кудайберди Дүйшеев да келди. Ал жер өзүнө таандык экендигин ырастайт. Менин жерим бул. Автобаздан берген, Кара Суу районунан алып туруп, автобазга мына ушул жерлерден берген. Бу жерде көп. Мен Россиядан келгенмин да. Бу жерде кандай закон экендигин билген эмесмин. Акасы менин балам адвокат болуп жүрүп билет экен ол. Эскертме кат болуш керек экен. Коңшулар эки тарап бир пикирге келиш үчүн жараштырууга аракеттенди.
Бул арада соттон жеңип чыккан Кудайберди Дүйшеев 15 күн мөөнөт коюп, акчалай салык төлөө же үйдү бошотуу талабын айтты. Жакынкы күндөрү бул маселе кандай аяктайт белгисиз. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.